Ош шаарынын четинен арзан жер үй издегендер барбы? Анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. $29.500 бир аз кеми болгон ушул 3 бөлмөлүү даяр кирип эле жашай турган шарттагы жер үй сатылат. Жери 5 соток, 7 тонналык суу кампасы бар. Чыгаралары такталган, суу светтери келген, интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Болгону дагы панорамный видте жайгашкан. Бул кайсыл жерде десеңиздер, дареги мындай. Ош шаарынын түштүк тарабындагы, тактап айтканда Озгур айылы бар. Анын күнчыгыш тарабында дөңсөдө дача жайгашкан. Озгурдун дачасынан 3-көчөдөн сатыла турган ушул үй буюрса сиздерге насип кылган болсун. Чегаралар такталган, өзүңүздөр көрүп турасыздар, 5 сотик. Анан айтылыш баасы 29.500, сөзсүз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Учурда мен Озгур айылынын өзүндөмүн. Жергиликтүүлөр мына ушул жерди Капа деп коет экен. Капа, көчөсүнүн аталышы Анар Саттарова. Озгурдагы көзгө басар чоң балалар бакча мына ушул. Бала бакчадан сиздер жогору чыгып бара бересиздер. Көпүрө келет. Көпүрөдөн дагы 100 метр өткөндөн кийин оң тарапка бурулган жол бар. Дачанын жолу. Ошонон сиздер дөңсөгө чыгып бара бересиздер. Остановкага барып, дөңсөдөгө сол тараптагы мына ушул мен көрсөтүп аткан дачага буруласыздар. Дөңсөгө чыкканда дагы бир даректи айтам. Остановкадан сол тарапка бурулуп дөңсөгө чыктыңыздарбы? Бул жерде мазар бар. Андан өтөсүздөр. Ушул жол менен түз барсаңыздар, буюрса 3-көчө. Тетиги жер достор. Болжолдоп алыңыздар. Мына ушул үйдүн астындагы үйгө барабыз. Келе жатасыздарбы? Мына ушул тараптан түз келе бересиздер. Болжолдоп 3 көчөнү эсептеп, мына ушул тараптан оң тарапка буруласыз 3-көчөдөн. Бир 50-60 метрдей жүргөндөн кийин 3-катардагы ушул үй буюрса өз кардарын күтүүдө. Караңыздар, панорамный видте жайгашкан. Маңдайында болсо жанагы ипподром, ат майданы Төлөкөндөгү. Ошонун тушунда жайгашып тур да, чиркиндики. Эми үй боюнча айта турган болсок, 7 тонналык суу кампасы бар. Жазында аптасына 1-2 жолу суу келет, толтуруп алганга шарттар түзүлөт. Акышында болсо водовоз менен суу толтуруп аласыздар. Анан эми үйдүн артында кошунакылары ташталган. Кам кирпичтен салынган экен, асты стяжка болгон. Бул жагында болсо тоок кепеси, анан ажатканасы бар. Кошумча курулуш курам десеңиз, бул жака куруп ала бересиздер. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели. Брондолгон ушул темир эшик аркылуу кирип баратабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул оң тараптан баштайлы. Бул коридор экен достор. Узун коридор. Бул жакка назар сала турган болсок, душ туалеттин орду ушул жакта. Буюрса толук курулушу аяктай элек, бирок септикке кеткен хоттору, түтүкчөлөрү даяр турат. Бул жакта болсо зал, конок бөлмөсү, буюрса бул жак бүт элек. Мынакей, бүтүрүп аласыздар деген ойдобуз. Асы стяжка болуптур. Шпаклевкалары тартылыптыр. Дээрлик бүтүп эле калыптыр. Бул жакта болсо универсал кыргыз комнатасы, печкасы бар үй. Чакан 3-3. Бул жакта терезе камтылган. Ортолукта 2 үйдү жылытуучу кыш печкеси. Ээсинин айтымына караганда өтө жакшы күйүп үйдү жылытат экен. Бул спальный, ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул жак ремонттолуптур, обойлор чапташтырылган, занавескалар тартылган, айнек терезелери пластиктен. Буюрса мына ушул эмеректер бүт бардыгы кетет, үйдү сиздерге бошотуп берилет достор. Асты ОСП ДСП менен пол болуптур. Андан сиздер коридордон түз бери келсеңиздер, буюрса бул жакты кухня кылып пайдаланасыздар. Ашканасы чакан. Сиздер дагы ашкана эмеректерин чек-четип тургузуп, сонун кухня кылып алсаңыздар болот. Панорамный терезелер. Веренда деп коет эле, сиздерде кандай аталат? $29.500 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Банк аркылуу сүйлөшүү дагы бар, ипотекага бөлүп төлөө варианттары жок, накталай акчага бааланууда. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Бул жерде эми келечеги бар жер. Мамлекет ушундай өнүгүүдө темпте кете турган болсо, буюрса бул жер быйылдан баштап
Асфальт болот экен жолдору, маршруттук каттам каттайт. Тетиги ылдыйда даректи көрсөткөн жерибизден маршрутка келет. Мечит, мектеп, бала бакчаларга ошол жакка каттасаңыздар болот. Кыскасын айтканда келечеги бар жерде. Кичине чыдап койсоңуздар, сонун. Ага уже интернет кабелдер тартылып, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Түнү жап-жарык көчөлөр. Мына. 1-2 жылда өнүгөт бул жерлер.